Кардын айынан Бишкек ошуна жабылды. Түркияда кайрадан катуу жер титирөө болуп адамдар көчөгө чуркап чыгышты. Москвада кыргыз кызын мекендеши токойдо зордуктап уртукмоку алганын айтып чыкты. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Шамалдуу Сайда жеңил унаа кырсыкка кабылды. Кече 15 октябрда Шамалдуу Сайда башкаруусун жоготкон жеңил унаа кырсыкка кабылды. Бул тууралуу Турмуш басылмасына окуянын күбөлөрү билдирди. Маалым болгондой саат 21:00 чамасында Кербен Шамалдуу Сай унаа жолунда болгон. Жолдон өтүп бара жатсак, унаа кырсыкка кабылганын көрдүк. Жакын барсак, Kia Optima үлгүсүндөгү унаа жамгырда тайгаланып башкаруусун жоготкон окшойт. Жол четиндеги эстер мезгилинде бетон завод болгон жайдын тосмосун сүзүп, аны бузуп кириптир. Жеңил унаанын ичинде айдоочу менен бирге бир жүргүнчү болгон. Алардын абалы жакшы экен, бирок унаа жараксыз абалда, деди окуянын күбөсү. Шамалдуу Сай аймактык бейтапканасынын башкы дарыгери Манас Медерканов 25 жаштагы айдоочу жигит тез жардам менен келип, амбулатордук жардам алып чыгып кеткенин, анын абалы туруктуу экенин билдирди. Кадамжай шаарында Hyundai Porter каналга кулады. 15 октябрь күнү Кадамжай шаарында Hyundai Porter унаасы каналга түшүп кетти. Бул тууралуу күбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда унаа саат 19:30 чамасында Нургазиев каналына түшүп кеткен. Анын ичиндеги адамдарды аман-эсен чыгарып алышкан. Кырсыктан оор жаракат алгандар жок. Урушуп кеттик. Бишкекте айдоочу унааны сүзүп из жашырып кеткен. 15 октябрда сот тармакта унааны сүзүп айдоочуну жөөлөтүп качып кеткен. Айдоочунун видеосу тараган. Милициянын кайгылуу кызматынан жол кырсык тууралуу маалымат беришти. Алардын маалыматы боюнча айдоочу кармалып, унаасы айып короого токтотулду. Окуя 15 сентябрь күнү Бишкек шаарынын Шодар Руставели менен Юрий Гагарин көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. 1996 жылы туулган айдоочу Саната үлгүсүндөгү унаасы менен жол кырсыгы болгон жерден белгисиз тарапка кетип калган. Учурда окуя милициянын кайгылуу кызматына катталып, тиешелүү экспертизалар дайындалып, териштирүү иштери башталды. Урматтуу Москва шаарындагы эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекендештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайбыз. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ЭН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорта, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрации, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде мөөнөтү бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып берет. Бир айда бир базасын текшерип, базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип берет. Байланышы үчүн +79 29 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Кардын айынан Бишкек ошуна жабылды. Бишкек ошуна жолу толугу менен жабык. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Башкармалык айдоочулардан зарыл болбосо жолго чыкпай турууну, унаанын дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырууну суранат. Учурда Бишкек ошуна жолунун тоолуу аймактарында кар калың жаагандыгына байланыштуу Чычкан, Сосновка, Көзөмөл, өткөрмө жайларында унаалар кыймылына чектөөлөр киргизилди деп айтылат маалыматта. Азыркы тапта жолдорду кардан тазалоо иштери жүрүүдө. Жоос жактан келаткандар үйүңөрдө эле жата бергиле да. Таш көмүр жабык. Төө ашууда жүздөгөн унаа тыгында турат. Төө ашуудагы жол тыгын жөңгө салынууда. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Министрликтин маалыматы боюнча бүгүн 16 октябрь саат 8:30 карата төө ашуудагы тыгында турган унаалар түштүк тараптан түндүк жакка өткөрүлүүдө. Азырынча түндүктөн түштүккө кеткен тарабы жабык. Жакынкы убакта эки тараптуу жолду ачуу аракети көрүлүүдө. Жеринде ОКМдин 66 куткаруучусу, 14 техника иштеп жатат. Арал жана Сосновка өтмөгүндө жылынуу пункттары уюштурулган. Куткаруучулар жолдогу жарандарга ысык тамак таратууда. Ошондой эле майы төгөнгөн унааларга күйүүчү май берилүүдө. Транспорт министрлигинен 10 кызматкер, 2 грейдер, 2 жүктөгүч, 3 самосвал жолду кардан тазалоо иштерин жүргүзүүдө.
Чоң суммадагы акча уурдоого шектелген уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. Чүй облусунда чоң суммада акча уурдаган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды деп билдирди облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы. 13 октябрь күнү Сокулук Рипке жергиликтүү тургун арыз менен кайрылган. Анын айтымында ошол күнү белгисиз бирөөлөр Байын Антоновка айылында жайгашкан Рио Муна базарынан анын Honda Civic Wagon унаасынын эшигин сындырып кирип 30.900 АКШ доллары жана 2.150.000 сом акча каражатын уурдап кетишкен. Бул факт уурулук менен кылмыш иши козголгон. Милиция кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү катары 1973-1984 жылы туулган жарандар кармалган. Шектүү жаран уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турат. Алар убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тинтүү иштеринин жүрүшүндө кармалгандардын үйүнөн 29.800 АКШ доллары жана 1.689.000 сом акча табылып, далил катары алынды. Учурда тергөө уланууда. Милиция шектүүлөрдүн кылмыштуу аракеттеринен жабыркаган жарандарды 0312 607 567 031 34 533 80 номерларына кайрылууга чакырат. Булак баракелди. Орусияда 17 жаштагы кызды унаа сүзүп кеткен, ал комада жатат. Санкт-Петербургда 17 жаштагы кыргызстандык студент кызды унаа сүзүп кетти. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин облустук башкы башкармалыгы билдирди. Кыз оор абалда ооруканага жеткирилип, комага жаткырылган. Шаардын Борбордук Кичи районунда жөө жүргүнчүсүнө сүзүп кеткен айдоочуга милиция кылмыш ишин козгоду. 2024 жылы эле айдоочу 5 жолу жол эрежесин бузган үчүн айып пул алганы аныкталган. Окуя болгон жерде мамлекеттик автоинспекциянын кызматкерлери 65 жаштагы айдоочу Шкода Рапид үлгүсүндөгү унааны айдап бара жатып, жолдон өтүп бара жаткан 17 жаштагы кызды сүзүп кеткендигин аныкташкан. Асоль Молдохматова Москвада кыргыз кызын мекендеши Токойдо зордуктап уртокмокко алганын айтып чыкты. Москва шаарында кыргызстандык кызды мекендеши Токойго алып барып зордуктап уртокмокко алган. Бул туурасында бүгүн 16 октябрда телеал баруучу Асоль Молдохматова социалдык баракчасына жазып чыкты. Анын айтымында шектүү жаран жакында гана абактан чыккан. Ал Токойдогу окуянын баарын тасмага тартып алганга жетишкен. Кыздын ишенимине кирип, апасы менен таанышкан, кийин чогуу жашай башташкан. Бул арада ал кызды Токойго алып барып зордук зомбулук көрсөтүп, зордуктап, баарын видеого тартып алган. Алгач видео үчүн акча талап кыла баштаган. Андан соң тасма социалдык баракчаларга тарап кеткен. Кыздын жакындары мага жардам сурап кайрылышты деп калтырган билдирүүсүндө. Ошондой эле Молдохматова Кыргызстандын тышкы иштер министринин ордун басары Алмаз Имангазиевдин жардамы менен алар Орусиянын жараны экендиги аныкталып, ошол жакын мыйзамынын негизинде иш алып барыла турганын маалым болгонун билдирди. Телеалып баруучу жалпы айымдарга кайрылып, зордук зомбулукка жол бербөөгө, өзүн өзү коргоого чакырды. Туркияда кайрадан катуу жер титирөө болуп, адамдар көчөгө чуркап чыгышты. Туркиянын чыгышында күчү 6,1 балга жеткен катуу жер титирөө болду. Бул тууралуу Европа жер ортолук деңиз сейсмологиялык борбору билдирди. Күчтүү жер титирөө бүгүн 16 октябрда жергиликтүү убакыт боюнча саат 10:45 катталган. Адистердин айтымында жер титирөөнүн очогу 441 миңдей калкы бар Малатия шаарынан 47 чакырым чыгышта жайгашкан. Жер титирөөнүн очогу 9 чакырым тереңдикте болгон. Жер титирөө Малатия провинциясында гана эмес, эки коңшулаш Диарбакыр жана Элиазык шаарларында дагы сезилген. Такталгандай жер титирөө жергиликтүү тургундарды дүрбөлөңгө салып, табигый кырсыктан чочуп, көчөгө чуркап чыгышкан. Азырынча кыйраган имараттар тууралуу